Мен силерди канчалык сагынганымды билесиңерби, апа? Мен силерди сагындым, апа. Апам качан келет деп сизди аябай күтчүмүн. Көрсө силер кайра келгис жакка кетипсиңер. Кана эми 5 минут болсо дагы көрүп алганымда арманым жок эле. Мен сизди аябай сагындым, апа. Сиз жок, мен аябай кыйналдым. Тайкем дагы аялы менен ажырашып, азыр башкасына үйлөндү. Азыр мен Тайкенин үйүндө ашыкчамын. Тайкем дагы жумуштары менен бошобой, мага мурункудай көп көңүл бурбай калды. Туура, апа. Мен кимге керегим бар эле? Мен эч кимге керек эмесмин да. Мен сизди жакшы көрөм, апа. Мен дагы келип турам, апа. Жакшы калыңыз. Эй, кайда жүрөсүң? Мен апамдын жанынан келаткам. Эй, былжырабай эртерээк келбейсиңби? Бар Самат келгенче тамак жасап, үйлөрдү жыйнап, кийимдердин баарын жууп койгон. Силердин аркаңардан жүрүп мен эчтеке жетишпей атам. Мен көмүр алып келгин. Самат. Ассаламу алейкум. Нурлан? Кандай? Жакшы. Өзүң кандай? Жакшы, бул жакта эмне кылып жүрүң? Мен бул жакта иштейм да. Ушул жакка ишке кирдиңби? О. Сен кайдан? Мен деле бул жакта иштейм да. Сен Москвага кетпедиң беле? Ал жакка барбай калгам. Мен да ушундай. Өзүңдө эмне жаңылык? Канча балалуу болдуң? Келиңиздер, эмне заказ бересиздер? Так, плов барбы? Бар. Мага бир плов бересиз да? Аха, сизчи? Мантур косуп. Манты, аха. Да, керек болсун чакырасыздар, Менде жаңылык. Бала болгон жокмун. Бурунку аяшым менен ажырашып кеттим. Экөө да 6 жылдан бери балалуу болгон жокпуз. Ошол баланын айынан канча деген уруш, көл жаш. Жаратканы бизге перзент бербеди. Айтор башкасын үйлөндүм. Эң кызык жерин айтайынбы сага?
Адыр Каяшымдын 1,5 миллион сом кредити бар. Ал дагы менин мойнумда. Ошол арманымды мына ушул арактан чыгарам. Мага Кудай эмнеге перзент берген жок билесиңби? Анткени жаннатты мага Кудай перзент кылып берди. Жаннат. Сен мага көп эле кап боло берме. Мен буйруса баардык карыздарымдан кутулуп алайын. Каалаган нерсеңди алып берем, макулбу? Эй, сен бүгүн дагы ичип келдиңби? Ооба. Эмнеге экенин билесиңби? Анткени бир аз болсо дагы проблемасы жок жашагым келди. Эй, бар, жатып эс алчы бар. Алыңа жараша ичпейсиң кичине. Сага турмушка чыккандан бери бир жакшылык көрө элекмин. Бири алкаш, бири жетим, жанга баттыңар. Мына светтин акчасы турат. Аны төлөш керек. Газдын акчасы бар. Аны дагы бериш керек. Чакта көмүр дагы алына элек. Аны да алыш керек. Газ менен светтин акчасын ал жолдон төлөп өтөм. Эми көмүр бир нерсе болуп калар. Жанат, сен окууларың кандай, жакшы? Жакшы Тайке. Тайке, мен сизден бир нерсе сурайын дегем. Суук дагы түшүп калыптыр. Эгерде мүмкүнчүлүгүңүз болсо, жаңы бут кийим алып бербейсизби? Мен бaba болушунча бут кийим ала тур. Кийинчерээк жаңысын алабыз, макулбу? Рахмат. Мен жумушка кеттим. Эй, берши жанагын. Эй, көй деген мо жерден болуп атат. Сен эмне жылаңайлап калгансып сүйлөйсүң го? Жетет жанагы эле бут кийимиң. Жеңе ал жайкы бут кийим болуп атат. Сыз өтүп жатат. Ай, өлбөйсүң, жашайсың. Сен кийген бут кийимди биз деле кийип жүрөбүз. Биздин деле жыргаган жерибиз жок. Алло? Алло, саламатсызбы айда эже, сизби? Саламатсыңар, ооба мен. Кечиресиз, биз банктан чалып жаттык элек. Дарекке келип кетесизби? Макул анда, барып кетейин. Эй, эмне отурасың? Тур сабаңа жөнө. Айтып коюн, Тайкеңе бирдемке дей турган болсоң, тарынбагын. Макул. Сиздин мөөнөтүңүз аягына чыгыптыр. Карызыңызды төлөбөсөңүз, айылда залакка коюлган үйүңөрдү алганга туура келип калат. Бизге дагы бир аз убакыт бербейсиздерби? Төлөгөнгө дагы аракет кылалык. Жок эжеке, сизге жакшы эле убакыт да мүмкүнчүлүк да берилди. Башкача болбой калат. Анан ал айылдагы атамдан калган мурас болчу да. Анан иним балдар менен көчөдө калса туура эмес болуп калат го. Ооба эже, сизди түшүнөбүз, бирок бизде да тартип ушундай да. Анда мен үйгө барып бир туугандар менен кеңешейин. Да кичине убакыт берип турсаңар. Эжеке, мындай кылалычы. Акыркы мүмкүнчүлүк дагы 10 күн кошуп берейин сизге.
бирок пайызын кошулуп калат. Эгер такыр болбой бара турган болсо, анда уже үйүңөрдү алганга туура келип калат. Макул анда. Айганыш, бизге 10 күн эле берди. Аны эми кантип төлөйбүз билбейм. Анан дагы силер да кичине төлөшсөңөр жакшы болмок эле. Айда эже, бизде эле жалдырап карап отурган жерибиз жок. Биз эле ушул убакытка чейин төлөшүп келдик го. Үйдө уже сатканга эч нерсе калбай калды. Мен даже ушу кредиттин айынан ажырашып кете жаздадым. Биздики эле тиги күнүгө төлөп берейин деп атат дейсиңби? Бизде деле мына күнүгө кырылыш. Кайдан табабыз билбейм эми. Бир аз эле убакыт калды. 10 күн бат эле өтүп кетет. Бир нерсе кылыш керек. Кандайсыңар? Баягы айтып аткан жетим кыз ушулбу? Ооба, ошол. Канчанчы класста окуйт? Чоңой эле калган го. Жүрөт 10 класста сөйдүрүп. Ар эмес же бери эмес болуп. Баса баягы Гүлмира эженин баласы бар го. Ошол баласын үйлөндүрөм деп айтып аткан. Ай, анын деген көчөлө үйлөнүп атпады беле? Ал бир эмес 2 жолу үйлөнүп келди го. Ооба, үйлөндүрүшкөн. Бирок аял чыдабай кетип калып атышпайбы баары? Кебетеси тетигинде болсо ага ким чыдамак эле? Аны мага эмнеге айтып атасың ошондо? Баягыда Гүлмира эже айтып аткан. Ким кызын берсе 1 миллион акча берем деп калган. Ошол баласына бул жетим кызыңарды берсе кандай болот? Кел жүрөбүчү. Бунун тиги көчөдөгүлөр угуп калса экөөбүз тең сотко берет. Бунун деген 10 эле класс кенеде эле кыз да. Анан тиги Самат менен да мен ажырашкым келбей эле турат. Ал жагынан каны санабай эле койсоңор болот. Гүлмира эженин өзүнүн связьдары бар. Ал жагын өзү эле чечип коет. Биротоло кредиттен да кутуласыңар, ушу жетим кыздан да кутуласыңар. Ушул жетим силерге эмне кереги бар эле? Бүт проблемаңардын баары чечилет. Анан ошондо Саматты кантип көндүрсөк болот? Силер мындай кылгыла. Саматка бул жетим кызды жаман көрсөткүлө. Анан Саматыңар өзү эле кууп чыгат. Сизге ушу жетим кыздын эмне кереги бар? Биротоло кредиттен да кутуласыз, бул жетим кыздан да кутуласыз. Мени бүгүн банкка чакырышты. Төлөгүлө деп атат. Эми ошону тамак ичип атканда башташың керекпи? Сен кредитиңди төлөйбүзбү? Же кредит төлөйбүз деп алган карызыбызды төлөйбүзбү? Ошондо мага эмне? Милдет кылып атасыңбы? Бул каралбай калган жетимди мен деле карап жүрөм го, милдет кылбай эле. Жанатты карап жүргөдөй Жанат кичинекей кыз эмес. Жанат өз жайына кой, түшүндүңбү? Сен де көзү мени жакшы көрөсүңбү? Качан карабайын могу Жанаттыңдын талабын талашып жүрөсүң. Анан кимдин тарабын талашайын? Сенинби? Сага эмне могу мен керекменби? Же Жанаттың керекпи? Албетте Жанат. Мен үчүн эң жакын адам Жанат. Эмне экенин билесиңби? Анткени сага мен жашоом кызыктырбайт. Сага менин акчаларым керек. Ушундай кинонун дагы көп чыгышын кааласаңыздар, ушу биздеге спонсор болуп, бир 100 сом болсо дагы жардам берип туруңуздар. Биз силерге ушундай баалуу белектерди коюп, мына 100 000 сом же iPhone 30-мартта ушу Lexus ушундай белектерди коюп берип турабыз. Шашылгыла мына 15-мартта 100 000 сом же iPhone любойуңар утуп алышыңар мүмкүн. 30-мартта ушу Mercedes машинаны утуп алышыңар мүмкүн. Шашылгыла, бул 100 сом азыр көп деле акча эмес. Зато силердин ушу 100 сомгар маданиятка кошкон салым болот. Кайра эле кино тартып, онлайн кылып силерге көрсөтүп берип турабыз. Колдооңорго рахмат. Мына 100 000 сом же iPhone сиздики болуп калышы мүмкүн. 30-мартта Mercedes сиздики болуп калышы мүмкүн. Колдооңорго рахмат. Мына ылдый жакта WhatsApp'тан жазсаңар,
биз силерге толук түшүндүрмө жиберебиз. Sen кредитini төлөгөнгө керектин туурабы? Мен дагы жумуштан келгенде жакшы сөз уккум келет. Sen качан мага акыркы жолу жакшы сөз айттың? Эгер мага тандоо мүмкүнчүлүгү берилгенде жаннатты тандамакмын. Анда эмнеге менен жашап жүрөсүң? Ошол өзүм деле билбейм. Эмнеге жашап жүргөнүм. Рахмат тамагыңа. Алло, Саламатсыңарбы? саламатчылык? Силер өзү балдарды кандай тарбиялайсыңар? Жайчылыкпы, эмне болду? Силердин балдарыңар электронный тамеки чегип жүрүшөт. Коюңуз андай дебеңиз. Андай болсо биз угат элек да. Ишенбесеңер өзүңөр текшерип көргүлө. Анан эртең текшерүү келип калса өзүңөр эле уят болуп каласыңар. Саламатсыңар балдар. Отургула. Балдар, силердин араңарда электронный сигарет чегип жүрөт деген миш-миштер болуп жатат. Сөз өзүнөн чыкпайт да. Жок, биздин класстан эч ким чекпейт. Сумкаларыңарды партанын бетине койгуласыз, барыңарды текшерем. Геже менде эчтеке жок. Бул эмне? Эжей, бул меники эмес. Эжей, чын айттым, бул меники эмес. Эжей, биздин класста эч ким чекпейт болчу. Бирок бул кыз бизди башка класстарга жаман көрсөтүп атпайбы? Сен эмне чеккен жеринен кармап алдың белең? Сумкасынан чыгып атпайбы? Эмне сумкасынан чыкса эле чеккен боло береби? Мен бул кыз жакшы билем, бул чекпейт. Болду, токтоткула балдар. Сен үйүңдөгүлөргө айтпасам? Эмне, чоңоюп калдыңарбы? Сен менен кабинетте өзүнчө сүйлөшөм. Уктуңбу? Уктум. Мунун азыртан эле чексе кийин кайда барат? Бысмыйып алып чегип жүргөнүн карасаң. Акча бер десе эле дароо бере саласың. Сүйлөнө бербечи болду. Мен эмнеге урушуп атасың? Могу жанатыңды урушпайсыңбы? Сен өзүң жакшылап ойлонуп көрсөң. Алганга акча жок болсо, кайсы акчаны барып чекмей келе? Баягы сапошка ал деп акча бербедиң беле? Ошого албай эле барып ошо тамекисин алды да.
Мына бу мурунку эле бут кийимин кийип жүрөт. Мунун сумкасын текшериш керек. Алып келчи сумкаңды. Мына мугалим алып койду эле, кайра салып аптыр. Кызыңдын кылып аткан иши. Эмне чын эле чейип жүрөсүңбү? Я! Мен чобойдуңбу? Жаннат. Экинчи кайра кайталанбасын, түшүндүңбү? Түшүндүңбү? Бирок сенден бул нерсени күткөн эмесмин. Гүлмира эже, эмне болду? Тиги балаңызга кыз таптыңызбы? Жок, Айганыш. Мен таба элекмин. Сен таптыңбы? Ошол тууралуу сиз менен сүйлөшөйүн деп келгем. Эмне кыз? Мен баламды дагы сүйгөн кыздар бар экенби? Жок, Гүлмира эже, айтпадыңыз беле? Ким кызын берсе балама ошого 1 миллион сом калың берем деп. Ошол айтканыңыз чын да, бересизби негизи чын эле? Эми Айганыш, мен айтканымды аткарам. Сен билесиң да, баламдын тоодо малы бар. 2000ден ашык кою бар, 200дөн ашык уyu бар. Ошолорду сатсам эле берем ал акчаны. Эми баламдын бактысы ачылып кетсе эле ошо арманым жок эле. Эмне кыз ал? Бизде азыр бир кыз бар, жашы 18ге толо элек. Ал кызың 18ге толо элек болсо, ал кыздын эме ата-энеси барбы? Жок, ата-энеси жок, жетим кыз. Эми ал кыз эми отурбайт да бизге, Айганыш эми. Эжеке, сиз ал жагын камсанып ойлогоюңуз. Үйүңүзгө киргизип берсек болду. Сиз андан көрө капчыгыңызды толтура бериңиз. Мына Жомарт да келип калды. Жомарт, сен келип калдыңбы? Сен эртерээк тоого бар эми. Тоодо малды кара, малды сугар. Апа, какшана бербей болуп турчу. Билем өзүм деле. Барын кыйраткан субай. Келдиңби? Тиги Гүлпер эжеңди тааныйсың да? Ооба. Ошонун үйүнө барып жардам берчи, үйүндө бирдемке болуп аткан окшойт. Анан тиги сумкаңды деле алып бар, кеч калып баратсаң, ошол жака деле конуп аласың. Макул. Жанат кайда? Билбейм. Кандай билбейсиң? Оянын сумкасын алып алып эртең менен кеткен бойдон жок. Мына көчө дагы кеч келген. Кайда жүрөсүң? Гүлпер эженин үйүнөн келдим. Гүлпер эжеңдин үйүндө түн жарымга чейин эмне кылып жүрүң? Жардам берип жүрдүм. Бизде сенден башка адам жок бекен жардам бере турган? Алло, Гүлпери кандайсыңар? Жакшы. Жанат бүгүн силердин бардыбы? Жок, келген жок. Эмне келет беле? Жай элебай? Ооба, жай эле. Ошону эле билейин дегем, мейли. Эмнеге мага калп айттың? Ия. Каякта жүрдүң ушулга чейин? Тайке, мен чынын айтып атам. Гүлпер эженин үйүнө жардам берип жүрдүм. Жеңем өзү жиберди мени. Эй, эмне калп айтып атасың? Сен эртең менен сумканы алган бойдон эми келбедиңби? Мен сени азыр көрүп атам. Анан да калдыгы сумкаңды үйгө келген болсоң таштап кетмексиң да. Сен чын эле чоңойгон окшойсуң,
Takırla söz ukpay kaldың. Bir gün karasan elektron tamek çeyip жүрөсүң. Bir gün karasan tün jarımga çeyin жүрөсүң. Inde çin ele çoğoydun mu? Ya. Jannat. Dağın bir jol kaytalanчы olsa, sen özün dettomga apar özüm tapşıram seni. Sen de kızım bolgondan görüp bolbogonu jakşı. Apa, siz mага kapa bolboңузчу. Men jaman kız bolgonum üçün geçirip koyuңuzчu apa. Men sizin jıtыңызды sagındım. Men sizi düşümden bile göre alam da. Oygonsam göre alбай kalam sizdi apa. Men bu жашоодо эч кимге керегим жокмун. Siz çok men bu жашоодо аябай кыйналып кеттим apa. Apa suranam sizde. Meni alıp kettiңizчи bu жашоодон. Sizge menin geregim yok bolsa da siz maga gereksiz apa. Suranam meni geçirip koyuңuzчu. Apa. Men sizi aябай sagındım. Bu жашоодо эч кимге керегим жок. Men bu жашоодо жалгызмын apa. Жанат, бул жерде эмне кылып? Бутуң üşүдүбү? Эжей бутума кар кирип кеткен болчу, ошону эле кургатып алайын деген. Ай кызым ай, ал дагы тамекинин акчасына андан көрө бутуңа базардан сонун жолу бут кийим алып алмаксың да. Мейлим, жакшынакай жылат бутуңду. Эртең ооруп каласың. Макулбу? Саламатсызбы эжеке?
Алло Айда эже. Бир эле күн убакыт калды, эртелетишибиз керек. Гүлмира эже менен уже сүйлөшүп койдум. Кызды алып келсеңер эле акчасын берем дейт. Ал жагы даяр экен. Анан бул жагын кандай кылабыз? Силер менин айткандарымды кылдыңарбы? Ооба, бүт баарын кылдым. Результат барбы? Эми бул жагы кичинеден окшошуп келатат. Анан тиги Саматтагы Жанатты акырынан жаман көрүп келатат окшойт. Жанатка силер кат жаздыргыла, мен кетип атам, мен артыман издеп келбегиле деп айтып жаздыргыла. Кыскасы Самат жездем жүрөгүн оорта турган кат жаздыргыла. Бирок кызды эртелетип Самат жездем катты окканча калып кетишибиз керек. Саламатсызбы эже, сиз эмне боюнча? Саламатсыңарбы? Мен каалагандай фотомонтаж кылып бере аласыңарбы? Ооба. За деньги любой каприз. Баарын жасайбыз. Анда мага бир кыздын жанына бир баланы коюп, эч ким билбегендей кылып монтаж кылыш керек. Хорошо. Могу сүрөт кайдан? Жеңе? Жеңе, бул жөн эле монтаж го, мен эч ким менен жолукпайм. Туура, бул монтаж. Бирок муну экөөбүз эле билебиз. Самат билишин каалабасаң, менин айтканымды кыласың. Түшүндүңбү? Не? Жаз. Тайке, мен үйдөн кетип атам. Кетип аткан себеби мен силердин алдыңарда күнөөлүүмүн де. Бир жигитти жактырып калдым, ошонун аркасына кетип атам. Мени аркаман издебегиле деп жазгын. Жеңе, мен антип жаза албайм. Жазбай эле коеюнчу. Эй, мен эмне деп атасың? Мен сага жаз дедим. Угуп атасыңбы? Жаз деп атам мен сага. Жаз. Жаз деп атам. Мен сага жаз деп атам. Угуп атасыңбы? Бол, жаз. Sen tiyagынан otur. Саламатсызбы жеке? Уруксатпы? Эже, биз сизге бир нерсе айталык дегенбиз. Айта койгула. Жанаттын биякта эч кандай күнөөсү жок. Аны биз жакшы билебиз. Ал электронный тамеки чекпейт. Аны жөн эле подстава кылып коюшту. Силер өзүңүз билесиз го, анын акчасы жок. Мектепке жөө келип, жөө барат. Анан тамеки анда эмне кылып жүрөт? Жок жеке, анын жеңеси Жанатты өлө жаман көрөт. Мен алардын үйүнүн түйүнөн күндө өтөм. Жанаттын жеңеси күнү келип уруша берет. Менимче, Жанаттын жеңеси кылды го дейм. Ошол окуядан бери Жанат бизден аябай уялып жүрөт. Эже, Жанаттын тайкесине чалып өзүңүз сүйлөшүп көрүңүзчү. Алло, Самат. Сени менен бир сүйлөшөйүн дедим эле. Жеке болуп жатам сизде. Жанаттын классташтары келип азыр мага Жанат жөнүндө айтып жатышат го. Жанат сигарет чегиш мүмкүн эмес деп. Эми бизге караганда классташтары жакшы билишет го. Өзүң да бир контролдоп карап койчу. Рахмат эже.
Киргиле бияка, киргиле. Киргиле бияка. Кирсең? Сен ал ушакта отуруп тур. Жеңе! Неге мени камап койдуңар? Жеңе, суранам ачыккылачы şimdi. Суранам, жеңе ачыккылачы. Неге мени камап койдуңар? Жеңе, суранам ачыккылачы şimdi. Jenge! Кел айганыш кандай? Жакшы жерде, өзүңүз кандайсыз? Ме, муну оку, тээ кызыңдын кылган иши. Мына мен билгем, бул кыз бир нерсени ичинен чыгаарын. Акыркы күндөрү аябай өзгөрүп кеткен. Мына акыры сени таштап кеттиби? Аны апамдар алып кетишкен. Эмнеде эле дөрүп атасың? Жөнтүр сүйлөй, бас ишке чык. Suranam Bayke, bana değişmeyebilir Suranam. Bayke ben içine kazma Suranam Bayke, oy vergileç beni. Suranam Bayke, beni oy vergileç. Аны апамдар алып кетишкен. Жардам берип турдум. Жеңем өзү жиберди мени. Жанат сигарет чегиш мүмкүн эмес деп. Эгерде мүмкүнчүлүгүңүз болсо, жаңы бут кийим алып бербейсизби? Эй, жазды атам мен сага. Жанатта кайкалып барып жок кылдың. Сен эмне келесі олдуңбу? Мен кайкалып бармак элем. Кана мен сага жанат. Сен эмне ошондо мени күнөөлөп атасыңбы? Сенчи ушулукка чейин жанатты жемелеп келдиң. Ал багышта сенин эмне күнөөң бар? Кана де мен сага. Каякта? Кана! Кайга бардың жанатты? Эй кыз, каяктасың? Чык бул жака. Чык дейм бул жака. Кайга бекинип алдың? Чыксаң кой берем. Чык дейм бул жака. Чык бул жака, бол. Кайга бекиндиң? Бол тез.
Байке суранам тийишмегилечи байке. Байке. Ай байке. Байке суранам кой бергилечи. Байке суранам тийишмегилечи байке. Байке суранам кой бергилечи. Байке. Beni geçir Cannat. Geçir koç. Yürü gittik. Жанат, сага биздин классташтардын атынан Умар менен Ариет ушул телефонду уюштуруп берди. Жетим кыз 3 киносун көрүп аткан болсоңуздар, сиздерге мына ушундай сонун белектерди коюп койдук. 100 000 сом жана ушу iPhone 16 Pro. Буларды кантип алам десеңиз, алыш жолдору оңой эле. Şu Ildızcan'a номерлерин жазып койдук. Мбанктан 100 сом которобуз дагы, чегин WhatsApp'tan жөнөтөбүз. 15 мартта саат 15:00 Таза Кыргыз Рыскелди Instagram баракчасынан түз эфирден көрүп аласыңар. Бары таза, эркекче болот. Кимдин номери чыга турган болсо, WhatsApp номери, телефон чалабыз. Ушу 100 000 сомду же iPhone'ду утуп алышы мүмкүн. Ушул эле катышкандар, ушул эле номерлериңер жарайт. 30 мартта ушул Mercedes'ти утуп алганга. Ал эми көп кинолордун чыгышын кааласаңыздар, биз сиздерден колдоолорду күтөбүз. Ушундай оюндарды утуңуздар жана ойноңуздар.